Урматтуу достор, ишенимдин пайдалуу аттуу темабыздын экинчи сабагына кош келиңиздер. Кудай дүйнөнү жараткандыгы жөнүндө андан ары караардын алдында биз алгач ыйык жазуудагы ошол китептин өзүн кыскача карайбыз. Бул китеп еврейче Тоорат деп аталат, ал эми арабча Тора деп аталат. Бирок бул ыйык жазуудагы бир эле китеп. Ыйык жазууда ал пайгамбарлар же болбосо жазмалар деп аталат. Кудай бизге аны өзү жөнүндө ачып бериш үчүн берген. Кудай бизге өз сөзүн, ыйык жазууну эмне үчүн берген? Ал кантип биздин колубузда болуп калган? Же эмне ал асмандан түштү беле? Келгиле бул жөнүндө бир аз карайбыз. Биринчиден, Кудай адамды жаратып жатканда ага бир өзгөчө уникалдуу мүмкүнчүлүктү берген. Андай мүмкүнчүлүк эч бир жаныбарда, бардык жаратылган эч бир жандыкта болгон эмес. Бул болсо өз оюн сөз менен айтып жеткире ала турган жөндөм. Анткени адам бул ой жүгүртө алган жандык. Адам ойлоно алат, адам бир нерсени сезе алат, түшүнө алат жана ал өз оюн сөз менен түшүндүрүп бере алыш үчүн Кудай ага ушундай жөндөмдүүлүктү берген. Адамдар бири-бири менен сүйлөшө алыш үчүн, бири-бирине өзүнүн эркин билдире алыш үчүн Кудай ага адамга ушундай жөндөмдүүлүктү берген. Адамдар тилсиз сүйлөшпөй туруп, же болбосо сүйлөшө ала турган жөндөмсүз алар бири-бирин түшүнө алышпайт. Мисалы, мен силерге сүйлөп, өз оюмду билдирип жатам, жана силер мени түшүнүп жатасыңар. А бирок мен эгерде сүйлөй албасам, анда силер эч нерсени түшүнө алмак эмессиңер. Ошондуктан Кудай бизге сүйлөй ала турган, өз оюн айтып жеткире ала турган жөндөм берген. Жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү бул абдан уникалдуу нерсе. Бирок бул жөндөм болсо адамдар бири-бири менен гана сүйлөшүп, бири-бирин гана түшүнүү үчүн эмес, бирок Кудай адам менен сүйлөшө алыш үчүн берилген жөндөм. Кудай болсо адамдар ошо Кудайдын өзүн түшүнүшүн каалаган. Адам инсан катары Кудайга өз оюн айта алышын каалаган. Жана Кудай өзү дагы адамга өзүнүн ойлорун, өзүнүн сезимдерин билдирүүнү каалаган, өзүнүн эркин түшүндүрүүнү каалаган. Кудай адам менен мамилелешүүнү каалаган. Ошондуктан ал өз сөзүн тандаган. Сөз бул бизди байланыштырып турган нерсе. Сөз аркылуу биз бирибиз менен мамилелешип, бирибизге ойлорубузду, сезимдерибизди, сүйүүбүздү билдирип, бирибиз менен өз көйгөйлөрүбүз менен жана башка нерселер менен бөлүшө алабыз. Жана сөздү Кудай ойлоп тапкан, сөздү Кудай жараткан. Эң башында сөз бар болгон, жана сөз Кудайда болгон деп жазылган. Жана өз сөзү аркылуу Кудай бардык нерсени жараткан. Бирок эгерде адам сөздү четке какса, сөздү кабыл албаса, анда башка жол аркылуу адам Кудайды таанып биле албайт. Анткени Кудай өзүн сөз аркылуу ачып берет. Анын сөзү аркылуу гана биз Кудай жөнүндө, анын өзү жөнүндө биле алабыз. Ал бизге өзүн канчалык ачып берсе, биз ал жөнүндө ошончолук гана биле алабыз. Кудайды биз лабораториялык жолдор аркылуу же илимий жолдор аркылуу таанып биле албайбыз. Ал өзү бизге өзүн канчалык ачып берсе, ошончолук гана биле алабыз. Жана Кудай өзүн бизге сөз аркылуу ачып берген. Көпчүлүк адамдар бул китепти адамдар жазган деп Кудайдын сөзүн четке кагып келишет. Бирок биз Кудайдын сөзүн ушинтип четке каксак, анда биз Кудай жөнүндө, Кудайдын өзү жөнүндө таптакыр биле албайбыз. Ошондуктан биз Кудай өзүнүн китебин кантип бергендиги жөнүндө карайбыз. Ооба, ал өз китебин адамдар аркылуу бизге берген. Жана бул адамдар кандай адамдар болушкан? Ийик китеп бул адамдарды пайгамбарлар деп атайт. Ийик китеп бул бир нече китептен турган китеп. Библиотека деген сөз бар. Грек тилиндеги бул сөз китептердин жыйнагы дегенди билдирет. Ийик китеп болжол менен 1,5 миң жылдар аралыгында 40тан ашуун авторлор тарабынан жазылган. Бул авторлор койчудан баштап падышага чейин ар кандай адамдар болгон. Жана пайгамбарлар дагы алар сөзсүз эле абдан билимдүү адамдар болушкан эмес. Алар Кудайдын элчилери болушкан. Кудай алар аркылуу өз элине сүйлөгөн.
Бул китепти ар кандай адамдар, ар кандай авторлор жазса дагы, жана ал ушунчалык узак аралыкта, узак убакытта жазылса дагы, аны бир бүтүн кылып бириктирип турган бир чындык бар. Бул болсо анын автору бирөө. Алар бири-бири менен байланышып турат. Анткени бул китептин автору бирөө гана. Кудай адамдарды тандап, аларга дем берип жана алар аркылуу адамдарга өзүнүн катын жөнөтүп, өзүнүн эркин билдирип турган. Пайгамбарлар аркылуу бардык жердин тургундары Теңир мындай дейт деп өзүнүн сөзүн жөнөтүп турган. Кудай өзүнүн пайгамбарларын шыктандырып, аларга дем берип жана алар аркылуу адамдарга сүйлөп турган. Ушундай жол менен Кудай адамдарга өзүн ачып бергиси келген. Мен буга чейин айтканымдай, Кудайды таанып билүү үчүн анын сөзүнөн башка жол жок. Биздин эркибиз анын сөзүн кабыл алабызбы же четке кагабызбы? Биз анын сөзүн угуп кабыл алабызбы же анын сөзүнөн шектенебизби? Бул биздин тандообуз. Бирок Кудай адамдарга өз сөзү аркылуу сүйлөөнү чечкен. Бул Кудай тандаган жол. Ыйык китеп бул 2 чоң бөлүктөн турат. Байыркы келишим бөлүгү бул 39 китептен турат. Бул биздин заманга чейин жазылган. Ал эми жаңы келишим бөлүгү бул 27 китептен турат. Бардыгы биригип 66 китепти түзөт. Карасаңыздар, атүгүл биз мектептен окуп үйрөнгөндөй жана бүт дүйнө жүзү таанып билгендей, биздин заманга чейинки жана биздин заман деген убакыттын ченеми бар. Жана биздин заман бул убадаланган Машаяктын келиши менен башталат. Тактап айтканда, биздин заманга чейинки убакыт бул Машаяк төрөлгөнгө чейинки убакыт. Ал эми биздин заман бул Машаяк келгенден кийинки убакыт болуп саналат. Жана биз Кудай бизге ачып бергиси келген чындыктарды өз ирети менен карап чыгабыз. Келгиле ыйык китеп жөнүндө жазылган сөздөрдү ыйык китептин өзүнөн окуп көрөлү. Бул элчи Петр жазган 2-кат 1-бап 19-аяттан баштап, андан сырткары бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин, караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып, туура кылып жатасыңар. Башкача айтканда, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин деген сөз бул Кудайды таанып билүүдө, анын жолдорун, мүнөзүн таанып билүүдө өскөнгө чейин ушул Кудайдын сөзүнө кайрылып, силер туура кылып жатасыңар дейт. Андан ары кийинки аятта баарынан мурда ыйык жазуудагы бир дагы пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Демек, ыйык жазууну, Кудайдын сөзүн, ал жактагы бир дагы сөздү эч ким өзүнөн өзү ойлоп тапкан эмес. Бул эч кандай роман же адабий чыгарма эмес. Жок. Бул Кудайдын сөзү. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. Ошондуктан бул чындыктарды билип, ыйык жазуудагы бир дагы сөздү, бир дагы пайгамбарчылыкты бурмалабашыбыз керек. Анткени бул сөздөрдү адамдар жазган эмес. Адамдар Кудайдын колунда аспап, калем сап гана болгон, бирок Кудай өзү адамдар аркылуу жазган. Ошондуктан биз Кудайдын ачып берүүсүнө муктажбыз. Анткени көпчүлүк учурда бизге бул сөз түшүнүксүз. Ошондуктан Кудайдын өзүнүн ачып берүүсүнө муктажбыз. Ошондуктан биз бул китепти акырындык менен түшүнгөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле ыйык жазуулардын бардыгы Кудай деминин аркасы менен жазылган деп жазылган. Демек, Кудай бул сөздөргө өзүнүн демин салган. Кудай өзүнүн руху менен жазган. Андыктан алар чындыкты окутуп үйрөтүүдө, күнөө кетиргендерди ашкерелөөдө, жаңылышкандарды туура жолго салууда жана ишенгендерди адилдикке тарбиялоодо өтө пайдалуу. Бул китеп бизге кантип жеткендиги жөнүндө биз дагы бир аз карайбыз.
Биз азыр өз көзүбүз менен көрүп турганыбыздай бул китепти өз колубузга кармай алабыз. Бирок эң алгач бул китептин өңү түзүлүшү кандай эле? Мурда адамдар кагаз пайда боло элек кезде териден жасалган түрмөктөрдү колдонушкан, свиток деп коет. Жазуу үчүн териден жасалган түрмөктөрдү колдонушкан. Биз тарыхтан билгенибиздей буларды пергамент деп аташкан. Аларды түрмөк кылып ороп коюшкан жана аларга сыя менен же болбосо краска менен жазышкан. Мына ушундай жол менен пайгамбарлар китептерди жазышкан жана ар бир китеп өз алдынча түрмөк болгон. Мунун бардыгы бир бүтүн китеп болгон эмес. Анткени ал убакта биз бүгүн колдонгондой китеп болгон эмес. Жана эмне үчүн бүгүнкү күндө ый китепти археологиялык далилдер же болбосо археологиялык табылгалар ушунчалык көп? Анткени жанагы тери түрмөктөр жылдар өткөн сайын эскирип, жараксыз боло баштаган. Жана аларды кайра башка түрмөккө, жаңы түрмөккө кайра көчүрүп жазууга туура келген. Ошондо Кудай еврейлерди тандап алып, бардык пайгамбарлар еврейлер болгон. Ошол еврей пайгамбарлар аркылуу Кудай адамдарга өзүн ачып бергиси келген. Эмне себептен Кудай еврейлерди тандап алгандыгын биз билбейбиз. Кудай мындай дейт: силер жакшы болгондуктан же жаман болгондуктан эмес, мен силердин атаңар Ыбрайымды тандап алдым дейт. Жана Ыбрайым аркылуу мен силерди тандадым дейт. Адам жакшы болгондуктан же жаман болгондуктан эмес, Кудай өзү ушундай каалады, ушундай тандады, жана Кудай адамдарга өзүн ачып бериш үчүн ушундай кылган. Мен буга чейин айтканымдай, пайгамбарлар Кудайдын таасири астында анын сөзүн жазышкан. Жана пайгамбарлар Кудайдын сөзүн түрмөк китептерге жазышып, аны ар бир ишемби күн сайын ибадатканада же синагогаларда чогулуп, элге окуп беришкен. Мен жогоруда буга чейин айтканымдай, жанагы свитоктор, түрмөктөр жараксыз абалга келип калганда аны кол менен көчүрүп жазышкан. Бул нерсени ишке ашыруу абдан татаал процесс болгон. Ошондуктан бул үчүн адамдарды атайын даярдашып, атайын окутушкан. Алар алгач бир абзацты көчүрүп жазып, андан кийин аны оригинал менен ар бир тамгасын санап салыштырышкан. Андан кийин өздөрү көчүрүп жазган текст менен оригиналдагы ар бир сөздү санап чыгып салыштырышкан. Андан кийин үтүр чекиттерди, тыбыш белгилерин санап чыгышкан. Эгерде бир сөз же бир тамга, атүгүл бир тыбыш белгиси да туура эмес болуп калса, анда бүт баракты өрттөп ташташкан. Алар бул кызматка, Кудайдын сөзүнө өтө олуттуу, ыйык мамиле жасашкандыктан бир да тамганы, атүгүл бир дагы тыбыш белгисин өзгөртүп алуудан коркушкан. Бул еврей маданиятында, еврей ой жүгүртүүсүндө абдан олуттуу иш болгон. Анткени Кудай өз сөзүн адамдар өзгөртүп салбаш үчүн дайыма байкоо салып турат. Алар мыйзам китебин көчүрүп жазууга өтө кылдат мамиле кылышкандыктан ар бир тамганы, атүгүл ар бир үтүр чекитине чейин санашкан. Ошондон кийин гана бул мыйзам китеби нак Кудайдын сөзү катары ибадатканаларда, синагогаларда татыктуу түрдө окутулган. Мыйзам китеби көчүрүлгөндөн кийин аны атайын кайра бир нече жолу текшерген комиссиялар болгон. Ал текшерүүдөн өткөн сөзсүз түрдө. Мыйзам сөздөрү жазылган бул түрмөктөр, свитоктор эскирип, айрылып, бөлүнүп окуганга жараксыз болуп калганда аны ыргытып салышкан эмес. Тескерисинче Кудайдын сөзү катары ыйык тутуп, аны атайын чопо идиштерге салып, анан синагогалардын архивтеринде сактап коюшкан. Кийинчерээк еврейлер бүт империясына чачырап кетишкенде, алардын дагы ал жерлерде өздөрүнүн синагогалары болгон жана ошол синагогаларында дагы алар өздөрү ошол свитокторду, түрмөктөрдү ошол кувшиндерге, чопо идиштерге салып өздөрүнүн архивтеринде алар дагы сакташкан. Ошондуктан көптөгөн археологиялык табылгалар ыйык китептин Кудайдын сөзү экендигин, ыйык китеп биздин күнгө чейин өзгөрүлбөстөн жеткендигин далилдеп турат. Кудайдын сөзү, Кудайдын рухунун жетеги менен, Кудайдын
деми менен жазылгандыгына ишенген биз үчүн бул өтө деле маанилүү эмес. Бирок көптөгөн адамдар үчүн бул археологиялык табылгалар маанилүү. Мисалы, өткөн 1000 жылдыктын, өткөн кылымдын 40-жылдарында бир араб бала чөлдө кой кайтарып жүргөндө, анын койлору ошол чөлдө бир үңкүргө кирип кетишет. Ал бала ошол үңкүрдөн койлорун кууп чыгара албагандыктан, аларды кууп чыгарыш үчүн ошо таш ыргытып баштайт аларга. Ошондо ал бала капысынан бир жаңырган үндү угат. Ошондо ал жака барса, ал жарымынан көмүлгөн ошол кумараларды көрүп калат. Ал ыргыткан таш ошол кумарага тийген экен. Бул ага абдан кызык болгондуктан ал атасын чакырып, анан атасы ал жерди казып, ал жерден кумда көмүлгөн бир нече кумараны таап алат. Алар ошол үңкүрдөн тапкан кумаралардын ичинде түрмөктөр болгон. Жана ошол түрмөктөр илимпоздорго чейин жетип, анан алар ошол түрмөктөрдү Кара деңиз, же болбосо Өлүк деңиз түрмөктөрү деп атап коюшкан. Анткени алар аны ошол Өлүк деңизге жакын жерден таап алышкан экен. Ошол жердин, ошол чөлдүн аты Кумран деп аталгандыктан, Кумран түрмөктөрү, свитоктору деп атап коюшкан. Ал жактан табылган ошол абдан байыркы түрмөктөрдү бүгүнкү ий китептин текстери менен салыштырып көргөндө, андан эч кандай айырмачылык табышкан эмес. Ошол түрмөктөр кийинчерээк еврейлер тарабынан бир китеп болуп түзүлгөн, жана бул ий китеп деп аталып калган. Качан ыйык жазуу китеп катары басылып чыкканда, ал байыркы келишим толугу менен жазылып бүткөн. Бул болсо еврейлер өз өлкөсүндө жашап жүргөндө 70 жыл бою алардын шаары, алардын жери ээн калганга чейин, алар ошо 70 жыл аралыгында бүткүл дүйнө жүзүнө чачырап кеткенге чейин бул китеп катары басылып чыккан. Ал эми ый китептин экинчи бөлүгү, жаңы келишим, кийинчерээк жазылган. Байыркы келишим байыркы еврей тилинде жана арамей тилинде жазылган. Ал эми жаңы келишим болсо грек тилинде жазылган. Анткени ошол мезгилде грек тили жакынкы чыгыш жеринде негизги тил болгон. Бул эл аралык тил болгондуктан көптөгөн адамдар грек тилинде сүйлөшкөн. Бул болсо Александр Македонский жакынкы чыгыш жерин толугу менен басып алгандан кийин грек тили эл аралык негизги тил болуп калган. Биз ушул ый китептин котормолору бизге кантип жеткендигин дагы карайбыз. Мисалы, биз ый китепти англис тилинде, же еврей тилинде, же арамей, же грек тилинде окубайбыз да. Ый китеп көптөгөн тилдерге которулган, ошондуктан биз өз тилибизде окуйбуз. Байыркы келишим эң биринчи жолу грек тилине которулган. Ал болсо Септуагинта деп аталат. Септуагинта бул латын сөзү, бул байыркы келишимдин грек тилине которулушу. Бирок биз бүгүнкү күндө дагы грек тилинде окубайбыз. Биз кыргыз тилинде, орус тилинде же англис тилдеринде окуйбуз. Котормолор кийинчерээк жасалган. Жана биз бул котормолорду негизги булак менен салыштыра алабыз. Бирок Куранга салыштырмалуу ый китептин өзү, тагыраак айтканда, барактар же тамгалар алар ыйык эмес. Бирок анын мааниси ыйык. Анын мааниси бул Кудайдын сөзү. Ошондуктан анын мааниси ыйык. Кудай бизге өз сөзүнүн тамгаларын эмес, бирок анын маанисин берген. Сөздүн маанисин биз өз тилибизде гана эң жакшы түшүнө алабыз. Ошондуктан ый китеп көптөгөн тилдерге которулган жана дагы да которулуп жатат. Ошондуктан котормонун максаты ар бир элге, ар бир тилге Кудайдын сөзүн өз эне тилинде жеткиликтүү кылып түшүндүрүп берүү. Ошол себептен ый китеп көптөгөн тилдерге которулган жана дагы да которулат. Жана бүгүнкү күндө ый китеп дээрлик баардык тилдерге которулуп бүтүп калды. Ушинтип ый китептин биздин ар бирибиздин колубузга кантип жеткендигин кыскача түшүндүрүп бердим. Жана ый китеп аркылуу мен буга чейин айткандай, биз Кудайдын масштабтарын, Кудайдын стандарттарын, эрежелерин биле алабыз. Биз ый китеп аркылуу өзүбүздүн ишенимибизди, өзүбүздүн жүрүм турумубузду, эмнеге ишенип, эмнеге үмүттөнүп жатканыбызды аныктай алабыз.
Анткени бул бизди текшерген шаблон сыяктуу. Мисалы, мен Союз убагында авто унаа айдоого укук берген күбөлүк алыш үчүн ошол авто мектепте окуп жатканымда биз ал жактан экзамен тапшырыш үчүн 40-50 суроодон турган билеттер болгон. Биз ошол билеттерди үйгө алып кетип, ошол жол эрежелерин үйдөн үйрөнчүбүз. Жана биз сабакка келгенибизде ошол окуганыбызды мугалимдер сурашчу. Жана качан гана биз эрежелерди жакшы өздөштүргөнүбүздө, ошондо гана бизди экзаменге кирүүгө уруксат берчү. Жана качан биз экзамен тапшырууга келгенде, биз экзамен алуучу адамды текшериш үчүн эмес, тескерисинче экзамен алуучу адам бизди текшериш үчүн биз экзаменге киребиз. Жана биз качан экзаменге киргенибизде, биз буга чейин окуп өздөштүргөн ошол эле билеттердин бирин алабыз. Билет колубузга тийгенде биз ал жака туура деп эсептеген суроого жоопту белги менен белгилечүбүз. Анан бүткөндөн кийин ошол экзамен алуучу адам келип, анын колунда ошондой атайын даяр туура жоопторду көрсөткөн ошондой шаблон болгон. Ал ошол шаблон менен текшерген. Биз билетибизди тапшыргандан кийин ал өзүнүн колундагы даяр шаблонун биздин билетибиздин жанына коюп, анан туура же туура эмес экенин текшерген. Эгерде биз туура тапшырган болсок, бардыгы туура болгон болсо, анда экзаменди тапшырдык. Бизге айдоочу күбөлүк берген. Эгерде туура эмес болуп калса, анда бир нече убакыттан кийин бизге кайра тапшырууга туура келген. Кудай дагы бизди ушул сыяктуу текшерет. Биз Кудайды эмес, а Кудай өзү бизге келип, бизди өзүнүн шаблону менен текшерет. Ошондуктан азыр биз билеттерди изилдешибиз керек. Бул башка билеттер эмес. Мисалы, автомектепте окуп жатканда биз билеттерди үйдөн жакшы өздөштүрүп, үйрөнүп, жана эгерде жакшы үйрөнгөн болсок, эгерде материалды жакшы өздөштүргөн болсок, анда биз экзаменди жакшы тапшырып өткөнбүз. Так ушул сыяктуу эле, эгерде биз Кудайдын масштабтарын, Кудайдын сөзүн жакшы өздөштүргөн болсок, анда биз экзаменди жакшы тапшыра алабыз. Башкача айтканда, соттолбойбуз. Сот күнү баары кеч болуп калат. Ошондуктан биз азыртадан Кудайдын масштабтарын, Кудайдын сөзүн жакшы үйрөнүп, жана ошого ылайык жашашыбыз керек. Ошондуктан биз азыр текшеребиз, Ыйык китепте жазылган куткарылуу жөнүндөгү негизги бөлүктү карайбыз. Жана сабагыбыздын жүрүшүндө биз өз билеттерибизди, башкача айтканда, өзүбүз туура деп эсептеген нерселерди салыштырып, андан кийин Кудай туура деп эсептеген нерселерге салыштырабыз. Ошондон кийин гана биз өзүбүздүн туура ишенип жатканыбызды, же болбосо биз кантип туура ишенишибиз керек экендигин түшүнүп, жана биз Кудайга кайрадан келе алышыбыз үчүн ал бизге кандай жолду даярдап койгондугун көрөбүз. Андан ары карасак, биз буга чейин башталыш китеби боюнча 3 сабакты карадык. Эми болсо 4-чү сабакты карайбыз. Бул абдан кызыктуу жаратылыш. Кудай дүйнөнү 6 күндө жараткан. Жана 4-чү күн мындай деп башталат. Анан Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде чырактар болсун. Алар жерге жарык берип турушу үчүн асман мейкиндигинде чырак болушсун деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай 2 чоң чыракты, күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты. Кудай аларды жерге жарык бериши үчүн, күн менен түндү башкарышы үчүн, жарыкты караңгыдан ажыратышы үчүн асман мейкиндигинде жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 4-чү күн өттү. Адамдык көз караш менен караганда бул сөздөр жөнөкөй эле жазылган. Атыгүл кимдир бирөө үчүн абдан эле жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок Кудай бизге бул нерсени илимий жолдор менен далилдөөгө аракет кылган эмес. Ал эң башында болгон нерселерди, дүйнөнүн жаралышын бизге жөнөкөй эле сөздөр менен баяндаган. Бирок эгерде биз
жаратылышка жакшылап көңүл бурсак, анда биздин көзүбүз кененирээк ачылат. Анын баары биздин акылыбызга батпайт. Анткени эгерде биз ааламды, космосту карасак, ал бизге такыр чеги жоктой сезилет. Космос бул абдан таң калыштуу жаратылыш. Деги эле бардык жаратылыш абдан таң калыштуу жаратылган. Жана ушул 4-күнү күнү аалам, космос жаратылган. Бул күнү күн, ай, жылдыздар, галактикалар жаратылган. Негизи эле бул абдан сырдуу аалам, сырдуу космос. Адамдар канчалык заманбап телескопторду жасап караган сайын ушунчалык таң калышат, анткени анын чеги жок. Галактика артынан галактикалар. Алардын аралыгы ушунчалык алыс болгондуктан, алардын аралыктары жарык менен саналып, жылдарга созулат. Ал жакта ондогон, жүздөгөн жылдарга созулган аралыктар бар. Бул канчалык чексиз аралык. Жана карасаңыздар, Кудай буларды жараткан. Күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жараткан. Жана жылдыздарды жаратып, аларды асман мейкиндигине жайгаштырган. Жана андан ары карасак, Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн аларды жараткан. Көпчүлүк учурда биз саатты караганыбызда биз көп деле ойлонбойбуз. Мисалы, азыр 6:30 же 8:30 болгондугун кайдан билебиз? Албетте, дүйнөлүк негизги сааттар, Кремлдеги чоң саат жана башка дүйнөлүк ошондой сааттар бар. Бирок алар кайдан билишет убакыттын канча болгондугун? Анткени убакытты адамдар ойлоп табышкан эмес да. Адамдар убакытты жылдыздарды карап аныкташат. Убакытты так миллисекундага чейин аныктаган обсерваториялар бар. Алар болсо убакытты планеталарга, жылдыздарды карап аныкташат. Мурда өткөн кылымдарда, мисалы адамдар деңизге чыкканда, алар убакытты жылдыздарды карап аныктай алышкан. Жана алар убакытты так аныктай алышкан. Балким 15 мүнөт ары же бери болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө дагы адамдар жылдыздарды карап убакытты аныктай алган адамдар бар. Бүгүнкү күндө да адамдар түнкүсүн гана эмес, күндүз дагы, албетте, обсерваторияда телескоптордун жардамы менен убакытты так аныктай алышат. Жана бүткүл дүйнөлүк ошол чоң сааттардын абдан туура так жүргөндүгү абдан таң калыштуу. Бүткүл ааламдагы планеталардын ар бири өз убактысы менен кыймылдагандыгы абдан таң калыштуу нерсе. Бул аралыкты, мисалы, эгер адам чоң механизм ойлоп тапкан болсо, 2-3 метрлик шестеренка деп коет, бул тиштүү дөңгөлөктөр. Ошону ойлоп тапкан болсо, жана алар тегеренген сайын, ал шестеренка канчалык чоң болгон сайын плюс-минус көңдөй болот алардын арасында. Башкача айтканда кемчилик. Мисалы, механикалык саатты жасаганда дагы анын механизмде жанагы тегеренген шестеренкаларда аларда кичине болсо дагы ошондой кемчиликтер болот. Кичинекей такыр көзгө көрүнбөгөн кемчиликтер болот. Жана ошол шестеренкалар, дөңгөлөктөр канчалык чоң болгон сайын ошончолук жанагындай көңдөйлөр болот. Ал эми жылдыздарды карап кантип аныктайбыз? Анткени алардын аралыгы жарык менен эсептегенде жүздөгөн жылдарга жетет. Алар ушунчалык абдан чоң. Биз жашап жаткан Жер планетасын аларга салыштырганда Жер алдаганча кичинекей. Жана ошончолук чоң жылдыздар ар бири өз убактысы менен жүргөндүктөн биз убакытты миллисекундага чейин аныктай алабыз. Бул биз үчүн мүмкүн болбогон абдан таң калыштуу нерсе. Бул биз үчүн керемет, анткени мунун баарын кантип иштеп жаткандыгын биз биле албайбыз. Жана мунун баардыгын жарылуудан келип жаралган деп эсептөө бул абдан аңкоолук, анткени алардын ар биринин ортосундагы аралык ушунчалык алыс болсо дагы алар ар бири өз убактысы менен миллисекундага чейин өз убактысы менен кыймылдашат. Ал эми илимпоздор, эгерде биз жашап жаткан жер күнгө бир аз жакын болгондо эле биз күйүп кетмекпиз же күндөн бир аз эле алыс болгондо биз тоңуп калмакпыз деп айтышат. Мунун баардыгын жараткан уста, инженер ар биринин өз убактысын эсептеп чыккан. Мунун баардыгын жараткан жаратуучу ар бири өзүнүн убактысы менен койгон. Абдан кызыктуу нерсе, мисалы,
биздин галактикага тиешелүү бардык жылдыздар, планеталардын бардыгы күндү тегеренишет. Ошондой эле алар ар бири өз огунда айланышат. Жана алардын ар бири өз орбитасынан чыгып кетишпейт. Күн системасы чачыранды болуп кетпеш үчүн алардын ар бири, планеталардын, жылдыздардын ар бири өз огу менен жылышат. Алар өз огунан чыгып кетишпейт. Бардык планеталар, бардык жылдыздар ар бири өз огу жана өз орбитасы менен жүргөндүктөн эч нерсе өрттөнүп кетпейт. Жана алардын арасынан бир гана биз жашап жаткан жер жашоого абдан ылайыктуу болуп жаратылган. Биз дем алып жаткан аба ырайы, температура бардыгы адамдын жашоосуна абдан ылайыктуу болуп жаратылган. Адамдар мунун бардыгы өзүнөн өзү пайда болду деп ойлогондугу мени абдан таң калтырат. Мындай так мастер бул жарыктыкта жок. Микро дүйнөсүндагы, макро дүйнөсүндагы ал жараткан. Илимпоздор материянын эң кичинекей бөлүгү бул атом деп эсептешет. Кийинчерээк атомду дагы майда бөлүктөргө бөлүштү. Бирок атом өзү ядродон туруп, анын тегерегинде протондор жана нейрондор тегеренип жүрөт. Оң жана терс зарядталган бөлүкчөлөр. Алардын ортосунда дагы белгилүү бир аралык бар жана алар ядрого тартылып турат. Ошондуктан материя бул чачырап кетпейт. Материя бул бир бүтүн нерсе. Жана ал миллиардтаган атомдордон турган бир бүтүн, бир катуу нерсе. Бирок бул атомдордагы күн системасы сыяктуу эле, ошол эле принциптер менен түзүлгөн. Күн сыяктуу эле ядродагы бардыгынын борборунда, ортосунда турат, калган нерселердин бардыгы, атомдордун бардыгы анын тегерегинде өз огу менен айланышат. Бул кандай улуу жаратуучу? Буга кандай гана кереметтүү акылмандык керек? Бул кандай гана жаратуучу күч? Буга биздин акылыбыз эч качан жетпейт. Биз бир гана таң калып жана табына алабыз. Кудайдын колун элестетсеңиздер, албетте анын колу биздин колубуздай эмес. Бирок адамдык тил менен айта турган болсок, анын колдору, анын манжалары жараткан ааламды, Юпитерди, галактикаларды, саманчынын жолун жараткан анын манжалары. Ошол эле атомдорду, эң кичинекей, эң микро дүйнөнү жараткан. Мунун бардыгы биздин башыбызга батпай, муну элестеткенде биздин башыбыз кайнап баштайт. Эгерде биз бул жөндө ойлонсок, муну биз элестете да албайбыз. Бул жаратуучу жана ал космосту жараткан, ал көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерсенин бардыгын жараткан. Келгиле андан ары текстти окусак. Анан Кудай: суу тирүү жандыктарга толсун. Жер үстүндө, асман мейкиндигинде канаттуулар учсун деди. Ошентип, Кудай суудагы көп сандаган чоң балыктарды жана сойлоп жүрүүчү ар түрдүү жандыктарды, ар кандай канаттууларды түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: тукумдап көбөйгүлө, деңиз сууларын толтургула, канаттуулар да жерде көбөйүшсүн. Карасаңыздар, эң биринчи Кудай тукумдагыла жана көбөйгүлө деген сөздөрдү айткан. Бирок биз буга чейин көргөнүбүздөй, өсүмдүктөр дагы, бак дарактар дагы көбөйүшөт жана алардын бардыгы бир гана принцип менен өз түрү боюнча көбөйүшөт. 1-бап 12-аятта ошондо жер өсүмдүктөрдү, урук чачкан түрдүү чөптөрдү өз түрү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды дейт. Ошондой эле 21-аятта Кудай суудагы көп сандаган чоң балыктарды, сойлоп жүрүүчү ар түрдүү жандыктарды, ар кандай канаттууларды түр-түрү менен жаратты. Жана Кудай мунун жакшы экенин көрдү дейт. Бир маанилүү чындыкты эске тутуп калышыбыз керек. Кудай жараткан жандыктардын жана жаныбарлардын бардыгы өз түрү боюнча көбөйөт. Жана башка түрлөр менен ал байланышпайт. Биз кийинчерээк буга дагы сөзсүз кайрылабыз. Анткени мында абдан маанилүү руханий принцип жатат. Мында бир Кудайдын масштабдуу эрежелери бар. Кудай аларга батасын берип, укумдап, тукумдап көбөйгүлө, жер жүзүн толтургула деген.
Эгерде биз балыктар жана канаттуулар дүйнөсүнө терең кирип карап көрө турган болсок, булар абдан таң калыштуу дүйнө. Ал жерде булардын баардыгы кантип жаратылгандыгы жөнүндө абдан таң калыштуу кереметтүү чындыктар бар. Чымчыктарды мисалга ала турган болсок, түндүктө тундрада жашаган чымчыктын бир түрү бар. Кышында ал жерде абдан суук болгондуктан ал чымчыктар кышка жакын түштүк өлкөлөрүнө океандын үстүнөн учуп өтөт. Бул чымчыктардын абдан кызыктуу жагы, алар океандын үстүнөн учуп өтө алыш үчүн кандайдыр бир белгилүү салмакка жетиш керек. Ошол салмакты алышы керек өзүнө. Эгерде ал белгилүү бир убакта ошол салмакты ала албаса, анда океандын үстүнөн учуп өтүүгө анын күчү жетпей калат. А эгерде ал ашыкча салмакты өзүнө алып алса, анда дагы океандын үстүнөн учуп өтө албай калат. Анткени ал оор болуп калат ал үчүн. Эгерде ал өзүнө керектүү туура салмакты топтой албаса, же анын күчү жетпей калат, же ашыкча болуп анда дагы учуп өтө албай калат. Бирок ал өзүнө канча салмакты жетиштүү топтошу керектигин жана качан учуш керектигин кантип билет? Анткени жаратуучу Кудай муну анын ичине салып койгон. Анын колунда кайсыл жерге, кайсыл багытка учуш керек экендигин көрсөткөн компас жок болсо дагы, бирок Кудай анын ичине ошондой жөндөм салып койгон. Жана ал океандын үстүнөн ошол белгилүү жерге чейин, белгилүү бир өлкөгө чейин адашпастан учуп өтө алат. Бирок бул кантип мүмкүн? Кантип ишке ашат? Жаратуучу Кудай ушундай кылып жараткан. Бул Кудайдын кереметтүү жаратылышы. Келгиле андан ары карайлы. Буга чейин 5-күндү карадык, эми 6-күндү карайбыз. Анан Кудай жер тирүү жандыктарды, малдарды, сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, жер жаныбарларын түр-түрү менен чыгарсын деди. Так ошондой болду. Тирүү жандыктар деген бул жашоону билдирет. Жан деген бул биз ойлогондой адамдын жаны жөнүндө айтылып жаткан жок. Ыйык китеп жашоону билдириш үчүн бир нече сөздү колдонот. Жан деген бул жашоону билдирет. Анткени жаныбарларда адамдыкындай өлбөс жан жок да. Жаныбарлар жөнүндө жан деп айтылган, жандыктар деп айтылган сөз бул жашоону билдирет. Тирүү жандыктар деген бул тирүү жашоо, тирүү жаратылыш. Сойлоп жүрүүчү жаныбарлар деген булар кескелдириктер, жылаандар жана башка бардык сойлоп жүргөн жандыктар. Андан кийинки аятты карасак, ошентип Кудай жер жаныбарларын түр-түрү менен, кайрадан ушул сөз айтылып атат, түр-түрү менен, малдарды түр-түрү менен, жер жаныбарлары, аюу жана башка жаныбарлар, малдарды бул жактан дагы ар бирин өз түрү боюнча дейт. Жаныбарлар дагы өз түрү менен гана, мал дагы өз түрү менен гана көбөйөт. Сойлоп жүрүүчү жаныбарларды да түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Бул жерде жаныбарлар дүйнөсү жаратылган. Жана бул жаныбарлар дүйнөсү дагы абдан таң калыштуу дүйнө. Эгерде жаныбарларды карап көрө турган болсак, алар ар кандай түрдө жаратылган. Алар абдан таң калыштуу жана кызыктуу жаратылган. Жаныбарлар дүйнөсү дагы абдан уникалдуу жаратылгандыктан бул биз үчүн абдан таң калыштуу. Атүгүл төөнү мисалга ала турган болсок, төө чөлдүү жерлер үчүн жаратылган жана кандайдыр бир катуу шамал болгон учурда төөнүн денесиндеги клапандар, денесиндеги капкактар жабылып калат экен. Чөлдө катуу шамал болгон учурда төөнүн оозу, мурду, кулактарындагы тешиктер бардыгы жабылып калат өзүнөн өзү. Мунун баары ушундай жаратылгандыктан муну эволюция деп эсептөө аңкоолук же болбосо кечирилбес нерсе. Анткени жок нерседен ушундай оригиналдуу, ушундай кайталангыс нерсе эч качан пайда болбойт. Жаныбарлар дүйнөсүнүн өзү эле жаратуучу бар экендигин көрсөтүп, далилдеп турат. Жаныбарлардын организминин ар бир бөлүгүн карап чыга турган болсок, анын кан айлануусу, тамак сиңирүүсү, жыт сезүүсү, көрө билүү жөндөмү жана башка көптөгөн бөлүктөрү абдан оригиналдуу жана кайталангыс нерсе. Эми болсо биз жаралуунун
эң негизги бөлүгүн карайбыз. Жана Кудай мунун баардыгын эмне себептен же болбосо кандай максат менен жараткандыгын карайбыз. Кудай жер үстүндө жашабайт жана ал жер үстүндөгү кандайдыр бир жемиштерге же болбосо жер үстүндө жашаш үчүн кандайдыр бир үйгө муктаж эмес. Анткени Кудай рух. Кудай убакыттан жана мейкиндиктен сырткары жашайт. Аларга көз карандысыз жашайт. Ал үчүн убакыт дагы, мейкиндик дагы жок. Ал өзү жараткан нерселердин баардыгынан көз карандысыз жашайт. Эми болсо биз жаралуунун таажысына же болбосо башкача айтканда Кудай эң уникалдуу кылып жараткан нерсеге келип токтолобуз. 1-бап 26-аят. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Эми болсо такыр башкача. Кудай жер адамды жаратсын деп айткан жок. Атүгүл Кудай сөзү менен эмес, биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы деди. Бир нече Кудай сыяктуу көптүк санда жазылгандыгы абдан кызыктуу. Ооба, Кудай бирөө гана. Ал эми бул жерде Кудай өзүн 3 бирдиктүү Кудай экендигин, өзүнүн 3 инсандыгын ачып берип жатат. Бул жерде Кудай өзү ааламды сөзү менен жараткандыгын ачып берип жатат. Кудай айткан сөз баардыгын кыймылга келтирген. Жана Кудайдын руху суу үстүндө каалгып учуп жүргөн. Ал эми бул аятта болсо Кудай көптүк түрдө биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы деп жатат. Жок, биз 3 Кудай бар деп ишенбейбиз. Биз бир гана Кудай бар деп ишенебиз. Ал эми 3 инсандыгы жөнүндө биз дагы кийинчерээк карайбыз. Биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын деди. Демек Кудай жер үстүндө өзүнүн жараткан нерселердин баардыгынын үстүнөн башкарып турган адамды жараткысы келген. 27-аят. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Биз азыр өз бейнеси боюнча деген эмне экендигин жана ал кантип жаратылгандыгына токтолобуз. Биз бул аяттарды аягына чейин окуганыбызда адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылгандыгын карайбыз. Ал эми 2-бапта Кудай адамды кантип жараткандыгын карайбыз. Андан ары аягына чейин окуй турган болсок, анан Кудай аларга деген сөз эркек менен аялды билдирет. Эркек менен аялга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү баардык жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай дагы мындай деди: мен силерге бүт жер үстүндөгү түр-түрү менен жемиш берген ар кандай уруктуу өсүмдүктөрдү, мөмөсүндө уругу бар ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Булар силерге азык болсун. Ал эми бардык жер жаныбарларына, бардык асман канаттууларына, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү ар кандай тирүү жаныбарларга бардык өсүмдүктөрдү азык кылып бердим. Так ошондой болду. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун баардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 6-күн өттү. Эгерде абдан жакшы деп жазылган болсо, анда муну элестетүү биз үчүн кыйын. Кудай өзү жеткилен Кудай. Анда эч кандай кемчилик, эч кандай кынтык жок. Эгерде ал өзү жеткилен Кудай өзү абдан жакшы деп айтып жатса, анда чындап эле эч кандай кынтык, эч кандай кемчилик жок. Бул идеалдуу, бул жеткилең дүйнө. Андан ары 2-баптын алгачкы аяттарын окуп берейин. Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн. Ошентип 7-күнгө оогондо Кудай өзүнүн иштерин бүтүрдү. Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп 7-күнү эс алды. Кудай 7-күнү эс алды. Бирок Кудай эч качан чарчабайт да. Ал эч качан үргүлөбөйт,
ал эч качан уктабайт, ал эч качан чарчабайт. Анда ал эмне үчүн же эмнеден эс алган? Ал сүрөтчү сүрөт тартып бүткөндөн кийин арыраак барып, ушундай суктанып караган сыяктуу эле Кудай да ошондой кылган. Ал өзү эмнени жаратса, ошону алыстан карап турат. Андан ары окуйлу. Анан Кудай 7-күнгө батасын берип, аны ыйыктады. Анткени Кудай өзү жараткан жана жасаган бардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды. Асман менен жердин жаратылуусу мындай болгон. Кудай Теңир асман менен жерди жаратып жатканда, жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чөп өсө элек болчу. Анткени Кудай Теңир жер бетине жамгыр жаадырган эмес. Жерди иштете турган адам да жок эле. Бирок жерден буу көтөрүлүп, бүт жер бетин сугарып турган. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Мына, Кудай адамды өзү жараткан. Кудай жерге, жер адамды чыгарсын деп жерге буйрук берген эмес. Ал өзү, башкача айтканда, өз колдору менен топурактан, жердин элементтери менен адамдын денесин жасады. Адамдын денеси толук жеткилең, толук даяр эле ал жерде жаткан, бирок ал али тирүү эмес болчу. Ал өлүк сыяктуу жаткан эле. Адамдын өлүк денеси ал жаралганга чейин, топурактан жаралганга чейин топурак кандай болсо, ал дагы ошондой. Өлүк, жансыз эле. Анткени анда жан, анда жашоо жок эле. Адам ушундайча жаратылып, ал өлүк сыяктуу жаткан эле. Андан кийин Кудай анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Мына ушинтип Кудай адамды жаратты. Ал өзүнүн бир бөлүгүн адамга үйлөдү. Ал өзүнүн эч бир жаратуусун ушундай жол менен жараткан эмес. Ал өз бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы деген. Адам эмнеси менен Кудайга окшош? Ал Кудайга өзүнүн мына ушул ички адамы менен, ички жан дүйнөсү менен, ички жаны менен окшош. Жан деген эмнеден турат? Дене бөлүктөрү эмнеден турат? Кол, бут, көз, кулак, баш, ички органдар жана башка нерселер, мунун бардыгы биригип биздин денебизди түзөт. А жан, биздин жаныбыз эмнеден турат? Жан көзгө көрүнбөгөн бөлүктөрдөн турат. Бөлүктөр десек туура эмес болуп калат, бирок врач таба албаган, менин ички жан дүйнөмдөгү таба албаган нерселер. Бул менин акылым, менин эрким, сезимдерим, мүнөзүм, интеллектим, башкача айтканда, дарыгер таба албаган нерселердин бардыгы. Ал менин мээмди таба алат, бирок ал менин акылымды, менин эркимди, менин сезимдеримди издеп таба албайт. Бул менин инсандыгым, менин жаным, менин Кудайга окшош жагым. Ал эми денем, бул менин инсандыгым, менин жашап жаткан үйүм. Мен өзүмдүн үйүмдүн, өз денемдин кожоюнумун. Бул үйдүн кожоюну бул үйдө жашайт. Жана кожоюн бул үйдүн, бул адамдын негизги бөлүгү. Дене болсо бул денелик, физикалык бөлүгү. Бирок адам ал руханий. Анын жаны өзүнө Кудайдын бейнесин алып жүрөт. Ошол себептен адамдын жаны ар дайым Кудайга умтулуп турат. Өзүн ким жараткан болсо, ошого дайыма тартылып турат. Жана бул жерден биз Кудайдын уникалдуу иштерин көрүп турабыз. Ал өзүнүн демин адамга үйлөп, адамга өзүнүн өмүрүн берди. Ошентип, адам ички жан дүйнөсүндө, мен буга чейин айткандай, Кудайдын бейнесине окшош болуп калды. Ошол себептен адам Кудай менен сүйлөшө алат, мамилелеше алат. Денеси аркылуу ал материалдык дүйнө менен, физикалык дүйнө менен мамиле кура алган. Ал эми анын жаны Кудай менен сүйлөшө алган. Ал мамиле ар дайым ачык болгон. Адам ар дайым денелик дүйнө үчүн дагы жана руханий дүйнө үчүн дагы, Кудай менен мамиле үчүн дагы ачык болгон. Ал мындайча айтканда эки дүйнөнү байланыштырып турган бөлүк болгон. Жана ал бардык жер үстүнөн, бардык жаратылышты
башкарып турушу керек болгон. Кудай адамды башкарып жетектеп тургусу келген, ал эми адам жер жүзүн башкарып турушу керек болгон. Адам мына ушундай жаратылган. Кудайдын планы ушундай болгон. Кудай адамга эркти, акылды, сезимди жана эркин тандоону берген жана ал адамды ушунчалык уникалдуу, өзгөчө кылып жараткан. Атүгүл анын денесин карап көрсөк, мисалы, дүйнө жүзүндө канчалаган өңдөр, түстөр жана жыттар бар. Кудай канчалаган өңдөрдү, жыттарды, түстөрдү жараткан. Жана адам мунун бардыгы менен пайдаланып, мунун бардыгы менен рахаттана алат. Жана адам ушунчалык ар кандай түрдүү жыттарды, ар кандай түрдүү даамдарды, түстөрдү, өңдөрдү айырмалап биле алат. Жана мунун бардыгы анын рахаты үчүн берилген. Эмне үчүн Кудай мунун бардыгын ушундай кылып жараткан? Эгерде Кудай адамга нан менен суу эле бергенде, анда деле ал жашай алмак. Бирок Кудай ушунчалык ар кандай көп түрдүүлүктү ар кандай кылып, ар түрдүү кылып жараткан. Адам баары бир өмүрү өткөнчө Кудай жараткан нерсенин бардыгын колдонуп жетише алмак эмес. Жана мунун бардыгын Кудай адам үчүн жараткан. Ал адамды ушунчалык сүйгөндүктөн, ал адамдын жаралышын ушунчалык күткөндүктөн, ушунун бардыгын, эң сонун дам, эң сонун түс, эң сонун жыттын бардыгын адам колдонушу үчүн, адамды сүйгөндүктөн жараткан. Качан адам ушунчалык ар кандай жыпар жыттуу жыттарды жыттап жатканда, ар кандай сонун даамдарды даамдап жатканда, ал ушунчалык таң калып, Кудай канчалык улуу деп аны даңктап, Кудай канчалык мени сүйгөндүктөн ушунун бардыгын мен үчүн жараткан деп ойлошу үчүн Кудай ушунун бардыгын адам үчүн жараткан. Ушул бардык улуу жана кереметтүү нерселерди адам түшүнүшү үчүн Кудай жараткан. Адам өз акылы менен ушунун бардыгын түшүнүп, Кудай аны ушунчалык сүйөрүн түшүнүп жана анын бардыгын баалап баркташы үчүн Кудай бардыгын адам үчүн жараткан. Жана Кудай адамды ушунун бардыгынын үстүнөн башкарсын деп бардыгынын үстүнөн койгон. Кудай адамдын өз эрки менен, өз ыктыяры менен Кудайдын эркине баш ийишин, Кудайдын жетегинин астында жашашын каалаган. Ушундай сонун Кудайдын жетегинин астында жашоо бул эң жакшы, эң сонун нерсе. Ушунун бардыгы адам үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү болушун Кудай каалаган. Мен дайыма апамды мисал келтирем. Качан мен армиядан келгенимде үйдө үстөлдүн үстү ушунчалык даярдалган эле. Үстөлдүн үстүндө ушунчалык көп ар түрдүү тамактар даярдалгандыктан, балким менин апам бир жума даярдангандыр. Ошондо мен апама: "Апа, сиз ушунчалык көп тамак даярдагандыктан бир жумада дагы жеп түгөтө албастырбыз мунун бардыгын." Үстөлдүн үстүндө ар түрдүү ар кандай көп тамактар даярдалгандыктан мен апама: "Апа, мунун бардыгын эмне кереги бар эле?" десем, апам: "Мен сени абдан сүйгөндүктөн мен сени ушунчалык күттүм" деп жооп берген. Мен Москвада 2 жыл кызмат кылгандыктан отпускты ала алган жокмун. 2 жыл бою үйгө келе алган жокмун. Жана 2 жыл бүткөндөн кийин кызматым бүтүп, мен үйгө баратам деп кат жибердим. Биз поездде 3 күн жол жүрдүк. Жана качан апам катты алгандан кийин, ал балким дароо эле нан бышырып, тамак бышырып баштаса керек. Бирок ал мунусу менен мени абдан сүйөрүн, мени канчалык күткөндүгүн, мен ал үчүн абдан кымбат экендигин көрсөткөн. Ошол сыяктуу эле Кудай дагы адам үчүн эң сонун кереметтүү нерселерди жараткан. Бул аркылуу ал адамды ушунчалык сүйөрүн, ал үчүн адам ушунчалык кымбат экендигин көрсөткүсү келген. Кудай адамды көргөндө ушунчалык кубанат. Кудай менен болуудан өткөн башка эч нерсе жок экендигин адам өз акылы менен түшүнүшүн Кудай каалаган. Кудай адамды ушунчалык сүйгөндүктөн, адам дагы Кудайды ушунчалык сүйүшүн каалаган. Кудайды сүйүп, ага кызмат кылып, өз чакырыгын аткарышын каалаган. Эмкиде биз ушунун бардыгы кантип өзгөргөндүгүн карайбыз. Мындан ары биз чоң-чоң кадамдар менен улантабыз. Ушуну менен биз экинчи сабагыбызды жыйынтыктадык. Кийинки насааттан көрүшкөнчө.